Кытайга өтө чоң сел кырсык апат келди. Алланын кудуретин караңыздарчы. Уналарды оюнчуктай кылып агызып кирип баратат суу. Кытайларда акыркы учурда өтө чоң мындай бузулуп кетишкен калк болуп калышты. Арамадалды ылгап жеп жаткан тамактарын көрүп жийиркенесиң. Мусулмандарга дайыма кордук көрсөтүп келишет. Булар да айрыкча мына уйгурларга кордук көрсөтөт. Аллах ушундай кырсык менен жазасын берип жатат. Урматтуу туугандар, видеого бир дана лайк басып, дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы кабарларды биринчилерден болуп көрөм десеңиздер, анда лайк басып жана биздин каналга жазылып, жандагы коңгуроо сөз түрдө басып коюңуздар. Биз сиздерге биринчилерден болуп маалымат жеткирип турабыз. Кытайдын түштүк батышындагы Гуйчжоу аймагында катуу жааган жаандан жана суу ташкынынан улам унаалар сууга агып, олуттуу зыян алып келди. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазышты. Маалымат кылайык, жалпысынан 80 миңден ашуун адам эвакуацияланды. Долиу дарыясындагы суу деңгээли кооптуу жээкке жетип, 6,68 метрге жогорулады. Жунцзян жана Сунцзян райондорунда биринчи деңгээлдеги максималдуу реакция режими жарыяланды. Социалдык тармактарда тараган видеолордо күчтүү суу агымы жолдогу автоунааларды агызган көрүнүштөр түшүрүлгөн. Бул кырдаал унаа ээлерине чоң чыгымдарды алып келүүдө. Сууга чөккөн автоунааларды оңдоо абдан кымбат жана көп убакытты талап кылат. Айрымдар чыгымдардын бир бөлүгүн кайтаруу максатында унааларын аукцион аркылуу сатууга аракет кылып жатышат. Бул тема социалдык тармактарда кызуу талкуу жаратууда. Мындай учур буга чейин АКШта да болгон. Хелен жана Милтон борондорунан кийин Флоридада миңдеген унаа суу алдында калып, алардын көпчүлүгү арзан баада аукционго коюлган. Алардын арасында жөнөкөй седандардан баштап кымбат спорткарларга чейин болгон. Азырынча Гуйчжоудагы унаа ээлери тарткан зыяндын расмий суммасы айтыла элек. Артымда турган ушул кичинекей балага колуңуздардан келген жардамды берип кетиңиздер. Кыйналып, азыр акыркы операциясына $31,000 каражат керек экен. Эжеке ушул биздин аудиторияга чыгабыз деп сиздердин алдыңыздарга келип отурган үчүн колдон келген жардамыңыздарды берип коюңуздар туугандар. Алланын ыраазычылыгы үчүн. Ар бир кадам таштап басканы бала үчүн оору. Ал башка балдардай болуп чуркай албайт. Эл мырза азапсыз жашай албайт. Анын өмүрүн сактап калуу үчүн $31,000 операция үчүн керектелет. Анын атасы каза болуп калган. Жалгызбой апасы баласы үчүн күрөшүп келет. Ар күнү апасы баласынын ооруп жатканын көрөт. Эненин жүрөгү тынчтыкты каалайт. Ар бир которгон акчаңыз бала үчүн жаңы жашоого дем болот. Ар бир жакшы тилегиңиз бала үчүн колдоо болот. Төмөндөгү реквизитке жардам колун сунуп кетиңиздер. Себепчи сиз жана биз болуп калалы. Мбанк Мукамбек Б жана Сбербанк Райымберди Б деп чыгат. Оң колуң менен бергенди сол колуң көрбөсүн демекчи. Буйруса кубанычтуу жаңылык менен бөлүшөлү.